Abi çabuk. Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Mına emi ikinci atımızda dayar olup geldi. Yapqıla maşinalarga taş taşlab qo'yibsan bolam. Kızıp kaldı okşaydı. Assalamu alaikum qadırman görüşçüler. Misirkeci kanalının katılımcıları. 3 iyun 2022 yıl Жалал-Абад обласы Сузак району Спасовка Акбаш айылына келдик. Бұл жерде Дүйшен ағабыздың ак боз аты бар екен. Ошол аттан сиздерге маалымат берип көрсөтөбүз. Андыктан биз менен чогуу болуп туруңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга катталыңыздар, лайк басыңыздар, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Эми бул атыбыздан айтып кетиңиз, маалымат бериңиз. Бул ак боз атты өткөндө чыгарганбызды билесиңер. Бул жаныбарды кичине укам алышты, кичине тыйындар жетпей калды. Кайра неме болду ушинтип. Кайра өзүңүзгө келип калды. Кайра бул ак боз ат өзү эме кетпей турган ак боз ат окшойт жаныбар. Келип калды. Ак боз аттын историясынан бар, кайра айта берсең ажеп ушу. Жакшы үйү бар, улагы бар. Бар, жакшы. Жаш балдарым чай берет, ушундай дем кыскасы. Алман улактарга чабылат, чабылат экен кадимгидей эле, ооба. Кадимгидей чабылат. Ден-соолуктар ичип жегендери жакшы. Бар жогу жакшы экен. Буларды өзү негедир менден кеткиси келбей жатат. Эми бирөөнү жамандаш кереги жок. Эми буйругу насип кимге кетсе, буйрук насип кимге неме болгон болсо баш токтоп калат. Соода ишинде болот. Жакшы. Сиздерге кысача маалыматын бердик. Эми жакындан бир көрөлүчү. Бир токтотуп турсам, бир жакындан көрүп коелу. Мындай кабак баштарынан көрүңүздөр. Жаныбар өзүн алып жүргөндөрү жакшы экен. Мүчөлөрү дагы жакшы келишкен. Мындай караганга мингенге жоош элеби? 5-5ке дагы жакшы деңиз, чат аяк деген өтө келен экен, көрүп турасыздар. Эми бул аттын азыр баасы канча болуп атат? Баасы ошол 350 миң эле. Соңго 350 миң. Өзү 220 миңге баланып кеткен анан. Немелер ордонан кайра келип калды кайра. Эми кылган адамды жамандаш болбойт, эми ушундай соода ушундай иш. Жакшы. Бар ушу да. Сиздерге кыскача маалыматын бердик, урматтуу көрүүчүлөр. Кимге жаккан болсо, экранда номерлерге чалып, байланышып, баасын келишип алсаңыздар болот. Бери кашкатты да чыгарабыз да кийин. Ал берки видео чоң кашкатты да чыгарабыз азыр. Ошондо. Демек экинчи атты көрсөтөбүз анда. Биринчи аттан маалымат бердик, эми кийинки атка кезек беребиз. Бизден алыстабай, биз менен чогуу болуп туруңуздар. Келиңиз, эми бул экинчи аттан маалымат берип айтайлы. Экинчи аттын бул өзүбүздүн ат. Бул бизде да жазган алда азыр пул керек болуп бир чыгардык эле. Az дагы пул керек болуп турат, ушуга сатышыбыз керек болуп турат, чыгарып атабыз. Бул тагы сургоен номеру болду. Улагы, үйүрү бар жагы. 3 жыл катар үйдө жүргөн ат бул. Быйыл гана куугазык болгон, менде турат азыр. Буга чейин жалаң үйдө жүргөн. Азыр бунун жашы кандай болуп калды? Жашы 8 жаш экен. 5 жаш. 5 жаш, Улагы өтө тамай экен. Бул арганай чоң жыйында улаг ашкан болсо ошодон чыгат. Бою канча чыгып калат ушун? Бою ал 1.60 канча чыкты эле, ошондо эсиден чыгып калды. 65 чыкты эле. 1.65. Анда сал этүрак эле, азыр эми сал эми кайсар немерак азырак. Азыр киринтип дагы койдук эле кичине. Бул аттын улагы, ийри бар жогу жакшы. Казыктарын да көрсөтсөң го жаныбардын бул. Жакшы. Стойкалар өтө күчтүү ат да мунун. Кыскача маалыматын берип өттүк, эми сиздерге жакындан бир көрсөтөлү. Мында кабак баштарынан жакындан көрсөңүздөр болот. Сымдары өтө келишкен аттардын бири экен. Кабактары дагы
Өзгөчө экен го. Көкүрөк дагы кенен экен. Сындоо чыныгы таза кыргыз жылкылары деп ноушуларда айтса болот. Таза карабайыр. Сургоёнун уругу таза карабайыр жылкылары. Ден соолуктары ичип жегендери жакшыбы? Бар, зор. Мына ушул атты көрүп жаккан болсо алыңыздар, 1-2 бастыра берем, баскандарынан бир көрүп коелу. Чат аяктарынан көрсөңүздөр да болот. Бер кайры. Оз калып койчу. Жакшы. Өтө сон. Өз дагы көрүп атасыздар, суагайынан келген бою баштуу аттардын бири. Жаккан болсо, колдон чыгарбаңыздар мына ушул атты. Эми бул аттын баасына келели. Канча дейсиз? Бул аттын баасы сомго 1 миллион кам. 1 миллион. 1 миллион ками бар. Ар кандай улакка жарайт, Кудай кааласа. Сүйлөшүүлөр болот, Сүйлөшүүлөр болот да, кам сөзсүз да. Жакшы. Айтылыш баасы миллионго коюлуп жатат, урматтуу көрүүчүлөр. Жаккан болсо, экранда номерлерге чалып байланышып, же болбосо өзүңүздөр жакындан келип көрсөңүздөр болот. Сиздерге көрсөтүүчү экинчи атыбыз болду. Бул кам Кашкат, бул токтоп багууга кирген балда кам мойнунда өнөрлөрүндө көчтөр бар жөнүндө мындай. Көчтөр бияка чыгып кетет жаныбардын. Мынанда жоон өрөт деңизчи. Вообще жоон болуп кетет булар. Уна мойнунда өнөрлөрүндө көчтөрүн көрдүңбү мына? Ошо көчтөр бияка чыгып кетет. Үстүнө минсең мойнунда турба болуп калат. Daha bir atımız var eкен, üçüncü atımız ben sizlerge tanıştırıp görüştürüyoruz. Sanıktan bizden alыстабаңыздар. Çok olturunuzlar. Keyinki atla gezek veririz. Mına эми sizlerge üçüncü atımızды dayırdап алып чыктык. Эми бұл атымыздан маалымат берип айтайлы. Bunun жашынан баштайлычы. Yaşı 5 yaş kam, ekasi. Bunun өткөндө үйүрүн сурап аттык эле. Бирок 1 жыл былтыр үйүрдөн коюлган экен өзү негизи анан. Анан улагы дагы жакшы экен. Тамай. Анан өткөндө бир жакшы неме иликтеп сураган эмес экен. Бул бир улакта бир торпок, бир кой 3 сорунга таштаган экен. Бир томашада. Топко жаман катуу барат деди. Мына кече 31-inde мен минип бардык эле. Нокен тараптан бир укаларым келип калды, ошо минип жүрдү эле, ошол Rasa topqa salып берди кийин мунучу. Топқа да өтө катуу барат экен, жөн көзө өтөт экен нарга. Жана белсазда улакта салып көрдүңүздөр, Ооба, кеде салынды. Топқа өтө катуу барат экен жаныбар. Шу какканда нарк бетине кайып өтүп кетет экен жаныбар жөнүндө. Катуу барат экен топқа. Негизи пародасын сурадыңызбы, кандай болду? Пародасын сурап эле экен бул. Мында карасаң кара байырларга окшош го өзү. Кыргыз жылкыларынан эле. Кыргыз жылкыларынан окшойт. Жакшы. Ол деле билбейт дем ал киши деле. Маалыматын берип айттык, эми сиздерге жакындан көрсөтөлү. Ден соолуктары мыкты, жакшы аттардын бири. Жегендери, ичкендери бар жайында деп айтып кетип жатат. Андыктан сиздерге жаккан болсо ушул атты дагы көрсөңүздөр болот. Улакка салып көрүптүр. Дүйшөгө өзү дагы. Мен ойлойм бул атты алган болсоңуздар күйбөйсүздөр деп. Ат өтө чуркашы да өтө күлүкчө. Бою канча чыгып алат ушул? Бою жана бизде бек ак боз аттай бар да, андан тик-тик кылабы даже. Ал 1.62 чыгат эле да. Бул деле ушундай эле болуш керек, 1.62-н тегерек чыгат да. Эми баасын айтыңыз, канча дейсиз бу? Баасын 350 миң деди эле кому. Сомо 350 миң деп атасы. 350 миң деп. Муну бир өзбекстандыктар 285 миң багылышып. Анан болду деп эме токтоп коюп анан кийин кайра албай калды. Эми азыр айта берсең сөзгө коюп кетет. Анан эми кайра чыгарыш керек болуп анан кайра ичинтип көрсөтүп чыгарып коет азыр. Ошол эги немедеги өзбекстандык туугандар соода кылганда мындай тамай соода кылса жакшы да. Анан алдым деп коюп анан
Keyin joq bo'lib ketganlar sal bo'lmay qoladi. Musulmonchilik adla bo'la kerak o'zini atasi. Shunday ham qayerdan chiqarib o'tamiz ko'mish. O'ta yaxshi atgan janvar. Yo'q, Shunday hurmatli ko'ruvchilar, sizlarga qisqacha ma'lumotlarni berdik. Aniqdan yaqin bo'lsa, chalib baylanishib, atlarni yaqindan kelib ko'rsangizlar bo'ladi. 3 at bilan tanıştırdık. Sizlere daha şunday satıluvchi жылқылар olsa, qiymoqsiz mulk avtomobillar olsa, bizning ekranдағы nomerlerge çalsanızlar болады. Sizler için ardayım hizmetте Misir KG kanalı. Biz men ardayım çoğu болып тұрыңыздар. Keyingi чыгарыштарда жолугушканча sizler менен амандаşабыз. Аман тұрыңыздар.